Саламатсыңарбы алтындарым, асылдарым, балдарым, сулууларым, маккул сымал кыздарым. Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Китебиңерди, дептериңерди, калем сабаңарды алып, ыңгайлуу жерге олтуруп, сабакты конт коюп угабыз. Алгач силер менен биргеликте бир нече ачкыч суроолорго жооп издеп көрөлү. СССР жөнүндө кандай маалыматтарды билесиңер? Кыргызстандын алгачкы президенти ким жана качан шайланган? Кыргызстандын кандай символикалык белгилери бар? Туура айтасыңар балдар. СССР бул чечмелегенде Советтик социалисттик республикалардын союзу. Курамы 15 мамлекеттен түзүлгөн. Ошондой эле Кыргызстандын тоңгоч президенти Аскар Акаев 1990-жылы 27 октябрда альтернативдүү негизде шайланган. Азаматсыңар балдар. Ал эми туура айтасыңар. Кыргыз Республикасынын символикалары: желек, герб, гимн. Балдар жогорудагы даталарды жазып аласыңар. Силер өзүңөр байкагандай эле бүгүн биздин өтө турган сабагыбыздын темасы СССРдин кыйрашы жана көз каранды эмес Кыргыз мамлекетинин жаралышы. Кыргызстан тарыхынан сабак өтөт экенбиз, балдар. Ар бир ишке баштаардан алдын максат коюп алабыз. Анда эмесе биз дагы бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алсак, балдар. Сабакта Кыргызстандын эгемендүү мамлекет болуп калыптанышы жөнүндө СССРдин кыйрашына себеп болгон саясий жана тарыхый маалыматтарды билесиңер. СССРдин кыйрашы, Кыргыз Республикасынын жаралышы жөнүндө билип, тарыхый билимдериңерди жогорулатасыңар, туура сүйлөөгө калыптанасыңар. Ошондой эле ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун билүү менен бүгүнкү жер жашоонун маңызын билип, мекенибизди сүйүүгө, урматтоого тарбияланасыңар. Алгач эле Ош куугалаңы боюнча силерге маалымат берип өтсөм. 1990-жылы 4-июнда Ош шаарындагы кыргыздар менен өзбектер ортосундагы талаш-тартыштар кандуу кагылышууга айланат. 6-июнь күнү Ош шаары толук жабылып, шаарга аскер блоктору киргизилген. Бул күнү Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин жана Жогорку Советинин төрагасы Абсамат Масалиев телекөрсөтүүдөн чыгып сүйлөгөн. Бирок анын чакырыгы кечигип айтылгандыктан абалды жакшыртуу таасир эткен эмес. Абсамат Масалиев Ош окуясы боюнча телекөрсөтүүдөн чыгып сүйлөгөн. Бул кагылышуунун бир нече себептери болгон. 1990-жылы Ош облусунун Жалал-Абад шаарындагы өзбек улутундагы улуу атамекендик согуштун эмгектен ардагерлеринин тобу СССРдин Жогорку Советинин Улуттар Советинин төрагасы Равшан Нишановго жана Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиевге Известия СКП КПСС журналына жана Советская гезитине арыз менен кайрылышкан. Анда кайра кароо мезгилиндеги жакшы жылыштарды белгилеп өтүү менен бирге арыз ээлери айрым татаал маселелерге да токтолгон. Алар республикада улуттардын тең укуктуулугу жана теңдигин камсыз кылуу үчүн Кыргыз СССРдин курамындагы Ош автономиялуу облусун түзүүнү сунуш кылышкан. Жогорку партиялык жетекчилик бул арызга өз убагында принциптүү баа бербестен билмексенге салып коюшкан. Бул адамдардын сепаратисттик маанайларын өрчүшүнө алып келген экен. Айтсак, бул кагылышууда статистика боюнча каза болгондордун саны 155 адам болгон. 262 турак үйлөр өрттөлүп, 67 автоунаа өрттөлүп, 845 адам жарадар болгон. Кошумча аскердик күчтөрдү киргизүү жолу менен гана Ош облусунун аймагындагы массалык кагылышууларды токтотууга жана абалды көзөмөлдүккө алууга мүмкүн болот. Бирок абал дагы деле оор бойдон кала берген. Ош облусунда болгон кайгылуу окуялар республиканын жогорку партиялык мамлекеттик жетекчилиги үчүн чоң сыноо эле. Кыргызстандын Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы, Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин төрагасы Абсамат Масалиевдин
эл чечкиндүү жана акылдуу чечимдерди күткөн эле. Бирок ал элдин ишеничин актай алган эмес. Анын чечкинсиздиги элдин наразычылыгын пайда кылган. Ошентип, Кыргызстандын биринчи президентин шайлоо 1990-жылдын 22-октябрында Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин сессиясы республикада президенттик посту киргизүү маселесин талкуулап, атайын мыйзам кабыл алат. Сессия кабыл алынган мыйзамга ылайык республиканын биринчи президентин шайлоого киришет. Бирок биринчи жолу көрсөтүлгөн кандидаттар Жумагулов, Аманбаев жана Мазалиевтерге бири да жетиштүү добуш топтой алышкан эмес. Сессия жаңы кандидаттарды көрсөтүү чечими кабыл алат. Экинчи жолу көрсөтүлгөн кандидаттардын ичинен көпчүлүк добушка ээ болуп, Аскар Акаев жеңишке жетет. 1990-жылы 27-октябрда Кыргызстандын биринчи президенти альтернативдүү негизде шайланат. Мамлекеттик суверендүүлүк боюнча декларация. Жаңы шайланган Жогорку Советтин трибунасынан мурда улутчулдук катары күнөөлөнүп келген суверендүүлүк, өз алдынча улуу идеялар айтыла баштаган. Прогрессивдүү көз караштагы Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи президенти болуп шайланышы суверендүү көз каранды эмес мамлекетти түзүү процессин тездеткен. 1990-жылы 15-декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 3-чү сессиясында маанилүү тарыхый документ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндөгү декларация кабыл алынган. Кыргызстандын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын кабыл алынышы анын тарыхындагы жаңы барактарын ачкан. Эми коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө терең кайра куруу ишке ашыруу үчүн зарыл болгон укуктук органдар белгиленет. Ошентип 1991-жылдын 27-мартындагы референдум 1990-жылдын аягында 1991-жылдын башындагы Советтер Союзунда абал бир кыйлата талданат. СССРдин андан ары жашашын, анын курамындагы элдердин, республикалардын жана жалпы союздун укуктарын камсыз кылуу жөндөмдүү жаңы мамлекеттик укуктун формаларын иштеп чыгуу зарыл болгон. Жаңы союздук келишимди иштеп чыгуу жана ага ар түрдүү ойлорду киргизүү учурунда 3 түрдүү көз караштын түзүлүшүнө алып келген. Орто Азия республикалары жана Азербайжан Федерацияны, Россия, Украина, Белоруссия Конфедерацияны, Балтика боюндагы республикалар жана Грузия СССРдин курамынан чыгууну жакташты. Эми жаңы союздук келишимге кол коюу кандай шартта болоорун элестетүү да кыйын болуп калды. Союз көз алдында кыйрай баштаган. Ушундай кырдаалда жалпы союздук жетекчилик тарабынан СССРди сактап калуу маселеси боюнча 1991-жылы 17-мартында референдум өткөрүү белгиленет. Анда бардык улуттардын укуктары жана эркиндиктери толук деңгээлде камсыз кылына турган. Тең укуктуу суверендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары Советтик социалисттик республикалар союзун сактап калуу зарыл деп эсептейсиңби деген суроо коюлган. Референдумга республикада жашаган калктын 92,8% катышып, алардын 94,6% суверендүү республикалардын жаңыланган федерациясын жактап добуш беришкен. Коомдук сурамжылоого калктын 81,6% катышып, алардын 62% жактап добуш беришкен. Бирок референдумду өткөрүү СССРдеги саясий кырдаалды жакшыртпастан, тескерисинче аны андан ары татаалдаткан. Референдумга расмий түрдө 9 республика гана катышкан. Алар Россия, Украина, Белоруссия, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркменистан. Алар силер көрүп тургандай пайызда добуш беришкен экен. Ал эми балдар төмөндөгү 6 мамлекет катышпай калган экен. Грузия, Литва, Молдова, Эстония, Латвия, Армения. Ушул 6 мамлекет референдумга катышкан эмес. Кыргызстандын көз карандысыздыгын жарыяланышы. Антиконституциялык реакциячыл төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин өлкөдө кескин өзгөрүүлөр башталат.
алардын коомдук аң сезими жана саясий жетилгендиги болуп көрбөгөндөй өсөт. СССРдин унитардык мамлекет катары кыйрашы тездеп, Михаил Сергеевич Горбачевдин таасири жана бийлиги ылдамдык менен начарлап, борбордук бийликтин мурдагы башкаруу органдарынын таратуу башталат. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жарыяланышы 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин сессиясы тарыхый документте Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алган. Декларация Кыргыз Республикасынын көз карандысыз, суверендүү, демократиялык мамлекет деп салтанаттуу жарыялаган. Ошентип дүйнөнүн саясий картасында жаңы, өз алдынча көз каранды эмес мамлекет, Кыргыз мамлекети пайда болот. Көз каранды эместиктин шарттарына 1991 жылдын 12 октябрында республиканын президенттин жалпы добуш берүү менен шайлоо болгон. Аскар Акаевдин позициясы бул учурда ушунчалык күчтүү болгондуктан башка бир да кандидат атаандашып чыга алган эмес. Добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 89,3% катышып, алардын 95,3% Аскар Акаевди жактап добуш беришкен. Балдар, сабакты бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп берсеңер. Ош кубалаган чыгышынын негизги себептери: азаматсыңар, жер участкаларынын жетишсиздиги жана Ош автономиялык областын түзүү. Кыргызстандын туңгуч президенти жалпы элдик добуш менен качан шайланган? 1991 жылы 12 октябрында. Азаматсыңар, балдар. СССРди жоюу боюнча өткөргөн референдумга кайсы СССРдин курамындагы мамлекеттер катышкан эмес? Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Армения, Молдова. Азаматсыңар, балдар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация качан кабыл алынган? 1990 жылы 15 декабрда кабыл алыныптыр, балдар. Балдар, силер сабакты көрдүңөр. Үйгө тапшырмай СССРдин кыйрашы жана көз каранды эмес мамлекетинин жаралышын окуп, 15 тесттик суроо түзөбүз. Окуу китебиңердин 185 бетиндеги документтик материалдарды окуп түшүнөбүз, балдар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Эмки сабактардан көрүшкөнчө аман болгула, менин сүйүктүү балдарым.